Демек, кийинки балбандар менен тааныштыралы. Кызыл трикочон балбан Мирлан Маликов Новопавловка аймагынан келген. Сопкулукка карайт, Бишкектин четинен. Демек, 19 жаштагы балбан, ал эми анын маңдайындагы Адилхан тагыраагы Адилхан Нурланбеков буга чейин келтирүүдө бир кармаш өткөр Ысык Көл облусунун өкүлүн жеңип алган. Бул жерде эми Адилхан Нурланбеков өзүн кандай көрсөтүп байкайбыз, көк трикочон чыкты жана анын бет маңдайында турган Мирлан Маликовдун азыр болушунча урма алдын көзөй умтулуусу бар. Кандай жыйынтык болот Мирлан Маликовдо байкап көрөбүз. Каршылашынын ичине кирип барууга умтулган, күрөш керек сөзсүз түрдө соңуна чейин жана эки балбан тең мен чабам, болбосо мен чабам деген таризди калтырып, экөө тең белине кирип барууга дагы умтулууда жана андан ары Мирлан Маликов сөзсүз түрдө ыкма жасашы керек дегичи, албетте атаандашын чейимден чыгаруу менен бир упайга ээ болду. Бали бул дагы болсо упай, бул дагы болсо умтулуусунан кабар берет. Ал эми Адилхан Нурланбеков болсо болушунча кийинки мына баскычка чыгууга умтулуш керек. Анткени канча дагы керемет бир мүмкүнчүлүктөр жаралат жана деп Мирлан Маликов менен Адилхан Нурланбековдардын ортосунда Адилхан Нурланбеков каршылашынын артынан өтө эки упайга ээ болду. Жана аны эгерде айланта турган болсо дагы упайларга ээ болорун жакшы билебиз. Демек, жок упай жок, баштагы гана эки упай менен чектелет жана эсеп 2-1. Азыр Адилхан Нурланбековдун кармашын көрөбүз. Мирлан Маликов кайрадан ордунан туртунан бир силкинип алгандан кийин атаандашын көздөй шамдык айлык менен кирип барды жана бул ирет ал эмнени атаандашына сунуштайт. Кайрадан эле белден алды, кайрадан кооз бир ыкма менен чабууга умтулат, бирок албетте ийгилик сөзсүз түрдө 2-4 упай берилген, жалпы 6-1 жана биз болсо мынтип Адилхан Нурланбековдун дагы бир атаандашын жеңгенин көрдүк. Эки жеңиш катары менен жеткен Адилхан Нурланбеков албетте кийинки баскычта жолсо 8-1 финалда ким менен күрөшөрүн кийинки балбандардын кармашынан аныктайбыз.